Убагында Кримтөбөл Азиз Батукеевдин түрмөдө бир эле күндө соттун чечими менен бошотулуп, ошол эле күнү Манас аэропортуна жеке самолет менен Чеченстанга чыгып учуп кеткени кызуу талкууга түшкөн эле. Андан бери 6 жыл убакыт өттү. Ошол 2003-жылы өлкө башында Алмазбек Атамбаев турган. Анан Батукеевдин эркиндикке чыгарылып, ошол эле күнү өлкө сыртына чыгып кеткенине Атамбаев бир кейип да койгон эмес. Тескерисинче бул маселени козгоп талкууга алгандарды куугунтукка алган. Болгон ошол кездеги Абутусмен Турсунбек Акун менен вице-премьер Атаханов кызматынан кеткен болчу. Анын түрмөдө бошотулушу, соттун кандай чечим чыгарары, кайсыл күнү чыгарары баары алдын ала сүйлөшүлүп, макулдашылганы да белгилүү. Себеби соттун чечими чыкканга чейин 2 айча мурун ага паспорт берүү өтүнүчүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мамкаттоодо сураган. Анан соттун чечими чыга электе эле аны аэропортко жеке самолет күтүп турган. Мына ушул окуя тууралуу убагында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев катуу айткан эле. Түрмөдө өлүп калбасын деп чыгардык дейт. Ал түрмөдө колунан келишинче дарыланышы керек. Өлсө айла жок, Кудай алып кетти. Эмне биз өлбөй атабызбы? Азиз Батукеев кылмышкер, анын жасаган кылмышы өтө оор. Адамдарды өлтүрүп, түрмөдө тынымсыз бунттарды чыгарып, кылмыш кылып келген. Мыйзамсыз общакка акча жыйнап, кылмышкерлерди тукуруп келген адам. Ал кыргыз мамлекетинин идеологиясына каршы, мен мыйзамга каршымын, мен кылмышкерлердин атасымын деп өзүнүн кылмышын андан ары уланта берди. Рысалиев айтып атат, 6-7 жылдан бери чечендер аны чыгарып кетебиз деп аракет кылып атат деп. Ошонун өзү далил болуп атпайбы? 2005-жылы Феликс Шаршембаевичке чыгарып бер деп суранганда чыгарбай койгон. 2007-жылы Бакиевден суранганда ал чыгарбай койгон. Анан Зарылбек айтып атат, 5-6 жылдан бери аракет кылып атат. Чечендер, бирок мен чыгарбаймын деп атат. Эмне үчүн 2 айдан кийин адамдарды жөнөтүп, мыйзамсыз жыйынтыкка чыгарганына карабай, кол алдындагыларды түртмөлөп, заставить этти деп эле айтам мен. Сотко берсе сотко берсин деген ал. Демек, убагында Бакиевден да суранышканда ал Батукеевди бошоткон эмес. Себеби аны бошотуу мамлекеттин кадыр баркына көлөкө түшөрү турганын билген. Ал эми Атамбаев болсо акчанын азгырыгына кирип, аны бошотуп жазат. Ошону биз акчаны ким деп айтабыз дейг. Ал ушул күнөөсүн мойнуна алат болду бекен, жигит болсо. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын $60,000 жана баалуу зер буюмдарын тонап кетишти. Бул тууралуу тактоо үчүн barometer.kg сайтынан чалып байланышканыбызда Ырчы бул ишти өзүбүздүн арабыздагы эле адамдар кылды. Мен бул тууралуу комментарий бербей эле коеюн деген жообун узатты. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы barometer.kgге кабарлагандай, аталган факты боюнча учурда иликтөө башталды. 5-майдан 6-майга караган түнү Октябрь районунун ички иштер башкармалыгына АД аттуу жаранынын белгисиз адамдар тонап кеткендиги тууралуу арыз түшкөн. Алар түнү саат 1:45 үйгө кирип, анын $60,000 жана баалуу зер буюмдарын уурдап кетишкен. Учурда сотко чейинки иликтөө иштери башталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 202 статьясынын 3-беренесинин негизинде каракчылык боюнча кылмыш иши козголду. Аталган факты боюнча кылмышка шектелүүлөрдү кармоо үчүн атайын топ түзүлүп, изилдөө иштери активдүү түрдө жүрүп жатат деп кабарлашты редакцияга. Жакынкы күндөрдө министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр орун алганы турат. Айрым министрлер кызматынан кол жуйт. Алсак, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев ээлеген ордун бошотушу мүмкүн. Эң кызыгы, социалдык тармакты тейлеген вице-премьер Алтынай Өмүрбекова да кызматтан алынып, анын ордуна Назгүл Ташбаева келиши күтүлүп жатканы айтылууда. Ташбаева ушул тапта президенттин аппаратында социалдык бөлүмдү жетектейт. Буга дейре Бакиевдин учурунда социалдык өнүктүрүү министри болгон. Айдоочу тормозду кескин түрдө тээп жибергендиктен улам салондогу жүргүнчүлөр пенсионер аялды басып калып, анын бутун сындырышканын Спутник Казакстан агенттиги кабарлады. Окуя Алматы шаарында айдоочу жүргүнчү автобусту дароо токтоткондо болгон. Пенсионер аял автобусту дароо токтоткон айдоочунун айынан жабыркады. Кондуктар аялды автобустан чыгарып, айдоочу сапарын улаган. Автопарк жабырлануучунун дарылануусуна жана реабилитациясына кеткен каражатты төлөп берүүгө милдеттендирилди. Ал эми айдоочу административдик жоопкерчиликке тартылып, айдоочулук күбөлүктөн ажыратылды. Ошондой эле 101 000 теңге айыппул салынды. Басылма жабыркаган айыл Семипалатинск полигонунун ардагери.
Эркек досуна өзүнүн 11 жаштагы кызын зордуктоого уруксат берген окуя Аргентинанын Лабант шаарында катталды. Бул тууралуу Экспресс Mirror булагы кабарлады. Тергөө учурунда аял 3000 Аргентина песосу үчүн кызын зордуктоого уруксат бергени белгилүү болгон. Ал кызын досу менен калтырып, өзү иштери менен кеткен. Кыз апасына таанышы зордуктаганын айтып, арызданганы менен энесин ишендире алган эмес. Зордуктоого кабылган кыз эжесине айтканда ал полицияга кайрылган. Балага карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук медициналык экспертизада белгилүү болду. Шектүү аялды камакка алышты. Алматы Бишкек трассасынын 109 километринде адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Nur.kz булагы билдирди. Маалыматка ылайык 12 майда болгон кырсыктын кесепетинен 9 адам көз жумган. Алардын 3-өө аял. Каза болгондор Алматы, Шымкент, Түркистан жана Алматы облустарынын тургундары. Алдын ала айтылган билдирүүлөргө караганда, Лада автоунаасынын айдоочусу башкарууну жоготуп, каршы тилкеге чыгып, башка 2 унаа менен кагышып кеткен. Учурда жол кырсыгынын себептерин изилдөө иштери башталды. Вот мы сейчас говорим о племенном животноводстве. Совсем недавно Академия наук проводили круглый стол, посвященный юбилею академика Лущихина. И вы знаете, в курсе, что до сих пор работает в Академии наук его дочь, которые единственно со своими сподвижниками сегодня продолжают работать по тонкорунному овцеводству, да? Так называемые меринозы. К сожалению, ни одного члена правительства, ни одного работника Минсельхоза не было на этом мероприятии, где говорилось о проблемах племенного хозяйства, в том числе тонкорунного производства. Буквально 25 лет академик Лущихин выводил эту тонкорунную породу овец, ввозил мериносов в страну. Вот сегодня у меня такой вопрос. Скажите, мы говорим о племенном хозяйстве. Вы написали в свои справочники, что 178 у нас племенных хозяйств. Это все частные племенные хозяйства или государственные остались такие площадки, где действительно с научной точки зрения до сих пор ли разводят мериносов? Кто этим занимается? Время остановите. Ирина Юрьевна, мы, Министерство сельского хозяйства, в настоящее время работаем, мы Евгенией Григорьевной вместе работаем, Евгенией Михайловной Лущихиной. Мы программу разработали для развития тонкорунно-мериносных овец. В настоящее время мы инвентаризацию делаем и мы рабочую группу создали, и в настоящее время группы выехали на экспедицию, вот, полностью будет инвентаризация будет делать, и в конечном итоге будем работать. А так мы с Академией наук в тесном контакте работаем. А так племенные хозяйства, да, 171 говорим, но у нас все частные племенные хозяйства, а государственных 11 государственных племенных хозяйств. Вот скажите, еще такой вопрос поднимался о переработке вот этой тонкорунной шерсти. Вы сегодня вот прекрасно знаете, что очень большой на экспорт, буквально из 40 тысяч тонн в советское время, 1/3 оставалась в стране, а все остальное шло на экспорт. На сегодняшний день кто-то занимается вот этой работой, там нужно какие-то хозяйства, нужно перерабатывать эту шерсть. Опять-таки с научной точки мониторить развитие вот этого хозяйства. Кто этим занимается? Совместно с Ассоциацией овцеводов и фонд Мериноса, вот как раз Евгения Михайловна как раз занимается. В настоящее время обрабатывается, первичная обработка проводится и продается. В настоящее время цена на шерсть повышается. Основной потребитель – это Китайская Народная Республика. Там тоже нужно помочь именно от Министерства сельского хозяйства, потому что появляются некоторые там, сказать, сподвижники, которые начинают делать деньги на этом и не в пользу государства. То есть вы подтверждаете, что такая тестирующая лаборатория по шерсти у нас есть, да, уже? У нас институт животноводства есть, это лаборатория, экспресс-лаборатория. И ассоциация овцеводов есть, это экспресс-лаборатория по тестированию шерсти. Да. Еще можете рассказать, вот мериносов сколько осталось в стране чистых?
племенных. В настоящее время по нашим счетам 54 тысячи, но если так посмотреть по республике 124 тысячи голов. Но это чисто генетические, потому что там 50 говорили о том, что их перемешали мы ради можем денег. сказать, уверенно сказать, на 54 тысячи это чистокровные, это мериносы.